Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Конституция боюнча референдум менен кошо 11 апрелде жергиликтүү шайлоодо болуп өттү. Бишкек менен Ош жана башка шаарлар менен айылдык кеңештердин депутаттары шайланды. Биринчи жыйынтыктар чыгаары менен шайлоодо утулган партиялардын өкүлдөрү каршылык митингдерин өткөрүп, нааразылыгын билдирди. Аларды түшүнсө болот, канча убакыт, каражат, нерв короду, кайсы бир үмүт менен пландар болгон. Негизгиси болсо, жөн гана агитация жана добуш берүү аркылуу депутаттыкка жетсе болот деген ишеним пайда болгон. Бирок ал үчүн же коом менен саясатчындай эле тазарыш керек, же бийлик аркылуу бизнес кылып, саясат аркылуу байуу адаты токтотулууга тийиш. Андай жакын арада болбойт го. Бирок өнүккөн мамлекеттерде дагы шайлоого катышкан партиялар өтө кымбат турган саясий технологдорду жалдап, көздөгөн максатына жетүү үчүн абдан көп каражат коротот. Кыргызстанда андай татаал технологияларды эч ким колдонбойт, анткени жөнөкөй коомдо жөнөкөй эле эски ыкмалар иштеп жыйынтык берет. Добуштарды сатып алуу, шайлоочуларды алдоо же коркутуу, жердешчиликтен пайдалануу. Ачык эле көрүнүп турат, что мындайча мыйзам бузуулар болуп атат. Азыр деле бир участке бардык, аякта кадимгидей подвоз болуп атат. Ошондо дагы мындайча наглый иштеп атышат да. Мен ойлоп атам, ушу шайлоо таза өтө тургандай эмес. Биякта абдан көп подтасовкалар болот. Жөнөкөй коомдо мыйзам бузуулар да өтө жөнөкөй жана орой. Америкада 16-жылы болуп өткөн президенттик шайлоо учурунда Дональд Трамптын командасы $5 миллион британиялык Cambridge Analytica деген компанияны жалдап, алар ар бир шайлоочунун каалоосуна жараша социалдык тармактар аркылуу атайын кылдач жана өтө кеңири үгүт жүргүзүп, Трамптын жеңишин камсыздаган. Бул компанияны азыр башка саясатчылар менен партиялар дагы ишке тартып, алар башка мамлекеттерде дагы иштей баштады. Жалгыз ушул эле факт шайлоо иштерин кеңири жүргүзүү үчүн абдан көп каражат керектелип, аны өтө бай адамдар же партиялар гана көтөрө аларын көрсөтөт. Кийин коом тарабынан мындай иштер сынга алынып же башка маселе чыкса дагы байлар өз технологдорун коргоп бере алат. Кыргызстанда абал жөнөкөйрөөк. Бирок шайлоо алдында ар башка концерт же спорттук мелдештерди уюштуруу, үгүт иштерине атактуу адамдар тартуу, шайлоочулардын тиричилик маселелерин чечип берүүнүн баарын добуш сатып алуу деп эсептесе болот. Ошондуктан мындай иштер ар кандай деңгээлде чектелет. Бирок андайга бийлик өзү барып жатса, ага каршы бир нерсе кылуу оңой эмес. Ошондуктан оппозициялык талапкерлер башынан тартып бийлик менен тең укуктуу абалда болгон эмес. Бирок ошону түшүнүп туруп, ошол бийлик түзгөн шартка макул болуп, шайлоого катышкан саясатчылар кааласа да, каалабаса дагы бийликтин абалын бекемдейт жана шайлоодон кийинки алардын каршылыгы эч нерсе чечпейт. Чече тургандай абалга жетиш үчүн, андай каршылык аракеттери үчүн өтө көп каражат же энергия керек. Коомдогу маданият менен жалпы билим деңгээли канчалык төмөн болсо, шайлоочулар дагы ошончолук өз добуштарын оңой сатат жана чындык менен акыйкаттыгы үчүн күрөшкөндөрдү азыраак колдойт. Андайлар кээде шайлана турган кеңештерде тажрыйбалуу жана абройлуу инсандардын ордуна катардагы карапайым адамдар отурсун дегенди колдойт жана ошону чыныгы демократия деп эсептейт. Талапкерлерди бирдей шартка келтирүү максатында акыркы мезгилде айрым саясатчылар бардык үгүттөө иштери мамлекеттин эсебинен өткөрүлсүн деген демилге көтөрө баштады. Бирок биринчиден ага бир топ каражат керек. Экинчиден бийликтеги саясатчылар антип өз бийлигинен, өз ыктыяры менен ажырабайт го. Жана андай ыкманы деле биздин эл жана атка минерлер ылдам эле коррупциялаштырып салат. Караңгы жана маданиятсыз коомдо бийликке улам жөнөкөйрөөк адамдар келет. Ошондо саламат калыңыздар.